Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак, ыр карашып тирүүңдү ырыс алды ынтымак. Токтогул Сатылгановдун өмүр баяны. Токтогул Сатылганов 1864-жылы Азыркыл Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө өрөөнүндөгү Сасык Чийде айылында кедей-кембагалдын үй бүлөсүндө туулган. Токтогул бала кезинен эле байдын кой-козусун кайтарышып, турмуш түйшүгүн эрте тарткан. Атасы сатылган Кочу Сонун Кыша деген жеринен жердеп, жүгөрү, буудай айдап дыйканчылык менен күн өткөргөн. Токтогул 3 жашка чыкканда сатылган аялы Буурманын төркүнүнө көчүп кеткен. Анжыян тараптан 3-4 жыл жашап, ийирденип, кийим-кечектерин бүтөп алгандан кийин Кочусуга кайра көчүп келишкен. Сатылган сөзгө чебер, жамактап ырдаган, куйкум сөздүү, кодол киши болгон. Энеси Корма да акылдуу, мээримдүү, элдик оозекерларды көп билген жана эң мыкты кошокчулугу менен аты чыккан. Ата-энесинин ошол өнөрү Токтогулдун ырчылык шыгынын эрте ойгонушуна таасирин тийгизген. Буурма уулуна ар түрдүү ырлардан, жомоктордон, аңгемелерден айтып берер эле. Ошентип Токтогул ырга шыктуу, турмуштун ысык суугуна бышкан үй бүлөдөн тарбияланып өскөн. Баласынын жөндөмдүү экенин билген ата-эне уулуна комуз жасатып беришет. Ырга, комузга шыктуу бала 11-12 жашка келгенде өзүнчө ыр чыгара баштаган. Ал кыргыз жергесин кыдыра баштап, элдин ой-санаасын, мүдөөсүн ырга кошуп ырдаган. Акынды жалган жала менен 1898-жылы алыскы Сибирге айдатышат. Токтогул кийин сүргүндөн качып келет. Ал акын гана болбостон, залкар, салт күүлөрдү чыгарып черткен комузчу да болгон. Ал орусча, татарча, өзбекче, казакча да ырдап, алардын айрым күйлөрүн комузда да сонун аткара билген. Ал Жаш кыял, Эмне кызык, Күлдөп ал сыяктуу обондору ошондой эле Токтогулдун Тогуз кыйрык, Токтогулдун Кербези, Чоң кербез, Арман кербез, Келгендеги кербез жана башка күйлөрдү чыгарган. Токтогул Сатылганов 1933-жылы 17 февралда дүйнөдөн кайтат. Анын сөгү Узун Акмат суусунун боюна Чолпон Ата деген жерге коюлуп, ага эстелик тургузулган. Анын адабий мурастары өтө баалуу. Кыргыз элинин көркөм дүйнөсүн байытууда, өнүктүрүүдө акындын кошкон салымы зор.